Ким Куран сүннөттү түшүнүп ошого таза амал кылган болсо жана илимий кулчулуктан кутулат да, адашуудан кутулат, илимсиздердин жетегинен кутулат. Карапайым эл мындай ушуну билип алса деле талап кылганда ушундай урмат сый менен эле устаз айтып атасыз, мына ушунун далили эмне, каяктан алып айтып атабыз, барбы ушу динибизде деп. Анан ал дагы эгерде адилеттүү болсо тартынып, Куран сүннөттө бар болсо ошо менен далилдеп көрсөтүш керек. Далилдей албайбы? Анда анын сөзү кайтарылат, кабыл кылынбайт. Көрдүңүздөр, элдер ушул деңгээлге чыккан болсо, жанагы динибиздеги адаштыра турган ой пикирлер, жомоктор, такталбаган маалыматтар жоголот. Анткени ар бир адам, мусулман адам, динди маалымат каяктан алдың? Кана, Алла Таала айтты, пайгамбарыбыз айтты, каякта келиптир, кайсы китепте, туура бекен, так бекен деп сурай берсе, демек талап күчөйт. Анан ал адам дагы уже сүйлөөрдө ойлоно баштайт да. Жөн эле айтып бербеш керек экен, элдин деңгээли көтөрүлүптүр. Кой тактап айтайын деп. Мына көрүңүздөр, илимдин таасири канча керек болсо, карапайым адамга эмес, ошо таалим берип аткан, үйрөтүп аткан адамга да таасир берет да. Эгерде жөнөкөй адамдар жөн эле угуп эле, айтса эле кабыл, ушундай, о деп эле кете берсе, бүттү, алар жыргап эле айта берет, ал эч коркпойт да. Мен айтканымды уга берет деп.